Саламатсызбы, Данияр Төреғазиевич. Буга чейинки жүргүзүлгөн бир катар текшерүүлөр, рейдтердин жыйынтыгы эмне болду деген көп суроолор пайда болду социалдык тармактарда, айрыкча YouTube'да. Ошолордун жыйынтыгы катары мына бүгүн массалык маалымат каражаттарына чыкты. Ушул маалымат боюнча өзүңүз түшүндүрүп кетсеңиз. Иштебей жаткан жетекчилерди ошол далилденген болсо толугу менен кызматтык ордун кароо жөнүндө эскертүү бергенине эскертүү, сөгүш бергендигине сөгүш берүү жөнүндө тапшырмалар кетип атат. Мына ошонун жыйынтыгынын бири Мир Махмудов айыл өкмөтүнө биз барганыбызда дагы, ал жерге бараардын алдында дагы бул айыл өкмөткө эч ким кире албайт, муну эч ким текшере албайт, анын крышасы аябай баягы ишенген кишиси чоң, барган эле кишини акча берип алдап коет, силер деле ошого алданып каласыңар деген элдин арасында пикирлер болгон. Мына бүгүн ушул Ноокат районуна караштуу Мир Махмудов айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысы акимдин буйругу менен жумуштан алынды. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин баягы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашкан биринчи Ошо булусундагы акимдердин буйругу десек болот. Ишибиздин натыйжасы мына бүгүндөн эми акырындап чыга баштайт. Бул башталышы гана. Биз Өзгөн районунун социалдык коргоо башкармалыгынын башчысы жөнүндө дагы мына барып ошолордун жыйынына катышып келгенден кийин ал боюнча дагы ыйгарым укуктуу өкүлгө аныктаманы бердик. Ал кишинин кызматтык ордун кароо жөнүндө акимге тапшырма берилди. Биздин ушул ишти баштагандагы негизги тапшырмабыз, негизги максатыбыз ушул болгон. Биз Ош облусундагы башкаруу системасын өзгөртөбүз. Президент койгон тапшырма ушул: мамлекеттик деңгээлде ушу башкаруу системасына аралашкан коррупцияны жоюу. Мына ошонун алкагында биз өзүбүзгө максат кылып коюп, ыйгарым укуктуу өкүлдүн тапшырмасы менен ушул иштердин бардыгын жасап атабыз. Буюрса ар бир текшерилип аткан мекеме, уюм бул чоңуна кичинесине карабайт, ар биринин жетекчисине кетирген жумуштагы кемчилиги үчүн жаза берилет мыйзам чегинде.